Бул турган жеринен ташып кеткен го, Сөздүн ачыгы андай да фактор бар. Ручкаларга чейин жок, дворниктер да жок, эчтеке жок. Кээде өзүм калпакчан жүрөм. Мисалы, дагы штрафта төлөйсүз азыр. 7,5 миң да төлөйсүз. парасын уштагандарды психологически өтүп коюпсуз да. Азыр жок десем калп болуп калат. Бирок ооба десем азыр жабышасың мага. Могу жүрбөгөн машиналарга бензин кетип турду. Саясатка кадам таштайын деген пландарыңыз барбы? Жок. Депутат болоюн. Жок. Так, саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Амел мырза, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз тазалык ишканасынын директору Рамис Алиев мырзага келдик. Өзүңүздөр көргөндөй, акыркы учурларда социалдык тармактарда өзүнүн реформатор жетекчи катары көрсөтүп, түнү күнү самокат менен кыдыра калып, туура эмес жерге таштагандарды барып рейд сыяктуу кылып кармап, ушундай бир коомчулукка ачык чыгып бир иш алып барып атат. Анан ошого байланыштуу бир нече суроолорго жооп алганы келдик. Ачык жооп бергенге даярсыз да? Дат даярмын. Бу маекти баштаардын алдында эле бир суроо берип алгым келип атат да сизге. Өзүңүз билесиз, бизде жетекчилер өзүнүн реформатор образын көргөзүп, ишти алдыга жылдырып колдоочулар топтоп баштаганда бир тескери эффект берген учур көп да. Мисалы, Нурдан Орунтаевди билесиз, Жаныкулов деген болгон, жакынкы эле окуяларды алсак. Ошол жагы билбейт экенбиз. Аны Кудайдын колунда кантип болот. Бирок менин оюмча мындай таза ой пикир менен иштесек, мындай элге ачык эле ар бир нерсени көрсөтсөк, менин оюмча андайларда фактор болбойт го дейм. Бирок ал жашоо. Өзү билесиз, кээде жакшы эле балдар, жакшы эле реформаны баштап, соң кетип барып, анан кийин тилекке каршы бир кайсы туура эмес маалыматты үстүнөн кээ бирлер ыртып кетип атат да, жумуштан андай да фактор бар экен. Жок, мисалы, мындай логикалык эле суроо да. Ар бир жетекчи турса, анан анын кол астындагы бир ылдыйраак турган бир башкармалыктын башчысыбы, эл ичинде колдоо таап, авторитет болуп бара берсе, тиги кишине ыңгайсыз болушу мүмкүн да. Көрдүңүз, ай жакта плакат илинип турат. Ошол нерселерди токтотолу чогуу, Арты кандай болот дейм да. Билбейт экен, бирок менин оюм мындай экен да, азыр буюрса мен ошондой ойлоп атам. Бул жетекчилер бар да, менин үстүмдө жетекчилер. Менимче алардын да бир максаты бар да. Бул таштанды маселени жабыш керек. Билесиз, уже 5 жылдан бери таштанды, Бишкекте мусор, смог, тиги булар деп. Менимче алардын да максаты только ошол таштанды маселеси. Директор популярдуу болбой буюрса аны карабайт, буюрса эле мен эле коюлдум. Жакшы эле колдоп атат сөзүн ачык. Өз билгендей канча миллион сом машиналарга да бөлүндү. Анан тариф да көтөрүлдү. Анан системаны да өзгөртүп, колдоп атат сөзүн ачык. Жоңузга рахмат. Эми мындай турмуштук суроолорго өтсөк, баягындай элге байланышка чыккан, самокаттар менен кыдыра калган, мындай реформатор жетекчи көрүнүп атасыз да. Эми ал дагы жакшы, бирок жетекчини дагы бир кыйын экенин же мыкты иштеп атканын аныктай турган бул ошол бюджеттен бөлүнгөн акчадан тышкары дагы баягы чарбалык эсепти туура пайдаланып, туура иштетип, түшпөй аткан акчаларды түшүрүп, ошол жактан бир результат көрсөткөндүгүндө да. Анан сизден сурайын дегенибиз ошол бюджетти карабай, бюджеттин көзүн карабай, баягы чарбалык эсептин айынан эсебинен кандай жетишкендиктерди кылып атасыз деп ошону сурайын деп келдик да. Ошо анда келиңиз, мындай сизге маалымат берем. Биринчиден, мен бул кызматка да жаңы келгенде көрдүм. Көп массалык маалымат каражаттарда кээ бир жарандарыбыз, кээ бир реальный фактор тазалыктын үстүнөн түшкөн наразачылык. Ал биринчиси, тазалыктын машиналарды дайыма деткир. Машина жуулбайт. Анан экинчиси, машиналар өз убагында келбейт дейт. Анан кийин кээ бир машиналардын номери жок. Кээ бир дейт тазалыктын кызматкерлери тилге каршы кээ бир мас абалында айдап жүрөт дейт. Андайлар да фактор, толтура фактор болду. Анан биринчи жуманы келип, бүт начальниктер менен, команда менен отурдук и бир план тандадык да. Бул план айттык, давайте мындай, кандай бир маселе, кандай бир жалоба бизге түшсө, ошол түп-түз байланышта сразу жооп беребиз же ошол маселени чечебиз. Мисалы, тазалыктын машиналары дейт дайыма кир, чан, аны тааныбай, жанагы фильм бир бар, эсимде жок. Кайсы эле Студияда айдап жүрөт машинаны.
Анан айтам ошону эстеген айтып коесуз. эстеги сиз анда киргизесиз. Ошол машиналарга ошол тазалык машина. Эми келиңиз сизге биринчи мойканы көрсөтөм. Жүрүңүз. Так, мойкаларыбыз мына. Бул жаны мойка, мурда жок болчу. Азыр бүт балдарын пена менен жууп атат. Александр, кандай? Жакшымы? Чарбалык эсептин акчасын көбөйтүүнүн дагы бир жолу баягы ошо ишканалар, кафе, ресторандар алар көрөктөрөш керек да акчаны, туурабы? Ишканалар. Жарандага караганда карата төлөйт да. келишимге Келишимге карата төлөйт. Анан көп баягы келишим түзбөстөн жакын жердеги мусорду бакка алып барып эле төгө беришет да. Андай фактор акчаны болсо баягы 41 канча сом азыр? 41 сом. 41 сомдон эле төлөйт да. Анан ошоларды бул чарбалык эсепти көбөйтүш үчүн ошолар менен кандай көрүшүп атасыз азыр? Ошол ишканалар, мусорду көп таштагандар. Карапайым эл менен 41 сом төлөп коюп жүрөбү, көрөк төлөш үчүн эмне кылып атасыз? Азыр менде мисалы 63 инспекторум бар. 63 инспектор бул шаарды бөлүп, ар бир инспектор бир районго карайт. Мисалы азыр менде комиссия түзүлдү. Ошол инспектордун үстүнөн анан паспортизация района деп коет. Ар бир районду чыгып биз сандарын, ошол кафелердин сандарын тактап жатабыз. Мен мисалы катары айтайынчы, бир эле инспекторду текшерткенде 45 төлөбөгөн хос субъект чыкты бизденчи. Кафе сыяктуу 45. Бир эле Акунбаева жагынан 45 жаны кафе, магазин, анан тиги эмелер чыкты. Хос субъекттер чыкты. Ошолордун үстүнөн сөзсүз азыр комиссия жумуштун улантат, көрөсүз. Бир 2-3 айдын ичинен да, по-любому кээ бирлер калат, кээ бирлер подпольный цехтер калат, бирок менин оюмча бир 90%ды биз акыбат кылабыз. Жок, баягы камерага тартканда мындай эми көчөдө ырткан карапайым элди эле тартып атпайсызбы? Ошоларды эле барып тартсак болбойбу дейм да. Не төлөбөй жүрөсүң деп кафелерде. Ошолордун үстүнөн сөзсүз Чоң үстүндө эме ишкерлер бар да. Же бир саясатчылык болушу мүмкүн. Андайлардан коркпойсузбу барып тарткандан? Жок, аны коркпойбуз, без проблем. Сиз мага даже өзүңүз мен менен рейдке да чыксаңыз болот. Азыр бизде 4 группа бар, 4 группа, рейдовый группа. 4 группа күнү-түнү иштеп атат. Ошол именно сиз сыяктуу айткан ошол хос субъекттердин үстүнөн. Андай фактор бар. Швейный цехтер бар. Сиз айткандай бизге келип, биз менен келишим түзбөй эле барып, ошол бактарга төгүп атат. Андай да фактор бар. Андай факторду кааласаңыз, ошол мероприятие экөөбүз да чыгабыз. Рамис мырза, мындай да. Мына, могу азыр чек араңар турабы? Чек араңар. Ана могул жакта ушу машинаны атайын ушу жакка келип койгонго чыгарып кеткен оңой болсун деп, ушу запчастьтарын. Түптөн шарт бар да. Киргенгечи. Запчастьтарын бирдемесин чыгарып алып эле сатып ийсип турган кылып, биякта забор жакын экен. Бензиндер кетип турчу экен. Сиз кандай кыласыз? Мурдагы жетекчинин астында тушунда мыйзам бузууларды чукуп чыгып күч органдарына берип атасызбы же мурдагылар өзүнүн совестине деп өзүңүздүн бул жагыңызды ишти алып барып кетип атасызбы? Жамааттын баары билет. Мен биринчи келгенде, ошол майрамдан кийин бүт баарын чогулттум, коллективдин баарын айттым. Мындай кылалы, туугандар, мындай кылалы. Мага чейин эмне болду? Менин тиешим жок, жакачы. Сиз эмне кылды? Сизге да айтып атам, мурунку жетилишкилерге да эмне кылдым? Бензин урдадымбы? Жакшы киши болдумбу? Жаман киши болдумбу? Мага менин тиешим жок. Келиңиз мындай кылабыз. Айым 1-ден, январьдын 1-ден баштап жаңы системаны өзгөртөлү, элге көрсөтөлү, тазалык кандай жумуш аткарат. Биз мына доходду көрсөтөлү. Что бизге 300 миллион сом эмес, 570 миллион сом чыгат. Мен жаңы план койдум. Азыр вице-мэр жаңы планды бекитти. 570 миллион деп атабыз. Чыгабыз, буйрса чыгабыз. Давайте баштайбыз. Эми сөздүн ачыгы жамааттын жарымы десем, жарымы түшүнүп, өзү да айтты, давайте жакшы болду, давайте тазалык көрсөтөбүз. Бирок тилекке каршы кээ бир кызматкерлер болду, ошол сөзгө карабай запчастьын, бензинди, анан улантты да өз жумуштарын. Андай кызматкерлер бир 20 кызматкерлер кетирдим. Алар кетти. Анан бул деген аупитер, руководящий составдан, рабочийлардан дагы бир
30 кызматкер кетти. Азыркы күнү дагы кандидаттар бар. Иш козгогон жоксузбу? Жөн иштен алып Жок, койдуңузбу? Же негизи мамлекеттин мүлкүн уурдоого жатат эгер запчасть алып сатып ийсе, туурабы? Иш козголуш керек да статья менен. Жок, андай факттар жок болчу да менде. Мен билем да, мисалы бир эгер факт болсо, сөзсүз, анда укук коргоо органдарына биз өткөзүп атабыз. Факт болсо. Бирок мисалы водитель мас болсо, мас жумушка чыгып, же дворник территорияга чыкпай эле, андай мелкий нарушенияларга биз өзүбүз эле чара көрөбүз да. Рамис мырза, сиз айтып атпайсызбы? Мен эми мага чейинки жетекчилер кандай иштеди, мен ага тийбейм, анан биягына кетем депчи. Бирок сизге чейинки жетекчилердин тушунда уурдалды да монун баардыгычы. Могу техниканын баардыгынын запчасттары ушул жерден уурдалып сатылды. Могу жүрбөгөн машиналарга бензин кетип турду. Мындай шаардын тазалыгына түздөн түз таасир этип акча уурдалды да, мындайча айткандачы. Анан сиз ошону эми азыр жетекчи болуп келгенден кийин документтерди чукуп билдиңиз. Сиз полицияда да иштеңиз, туурабы? Ооба. Сиз жакшы билесиз анан. Анан айтпай коюу мындай моралдык кандай өзүңүз урууну билип туруп айтпай коюп атасыз эми сиз? Жок. Андай максат жок менде. Мага мындай бир маалымат келсе, түшсө, сөзсүз аны укук коргоо органдарына мен өткөзөм. Жок, сизге чейинки жетекчилерди айтам. Чейинкилерди эми азыр да эле бир документтерди тапсам, сөзсүз органдарга берем. Бирок мен айтып атам, ол Новый годтан келгенден кийин тазалык жамааты менен мындай бир чечимге келдик да. Давайте системаны өзгөртөбүз. Давайте ар бир дворниктен баштап тазалыктын замына чейин давайте өз жумушун так аткарайлы, эл да көрсүн. Качествен сапаты менен жолду шыпырабыз, сапаты менен машинаны айдайбыз, директор сапаты менен буйруктары чыгарсын, берсин. Ошол чечимге келди. Булардын же мотору жок, же ушинтип токтогон эмес да убагында, же кандай? Бул турган жеринен ташып кеткен го, Сөздүн ачыгы андай да факттар бар. Анда да элестеп коюңуз, могу жакта уже ручкаларга чейин жок, дворниктер да жок, эчтеке жок. 10 жылда турган машинаны, конечно, бирөө эме кылган. Ошон үчүн моуларды бүт баарын жотуш керек, таза барактан башташ керек да жумуштачы. Жакшы, бир топ канча машина бар берди техника? Калп айтпасам бир 90 тегерегинде. Эсимде жок уже атак сумма, бирок 90 тегерегинде бар машиналар. Ар кандай машиналар бар да, күйүп кеткен машиналар бар. Действительно уже убакыты келген списанияга машиналар да бар ичинде. Кээ бир машиналарда айтканга кыйын, тетиги кабиналарды карап коюңуз. Кабиналар эле турат да. Бул комбинат благоустройстводан келген машиналар. Анын мосту да жок, кузову да жок, эчтеке да жок да. Уксанар керек, жыл сайын тазалыктын бензин жөнүндө иш козголуп, изучу болуп, биздин тазалыктын талондарды нарында тапкан, билбейм мен, таласта табылган. Ошол бир коррупционный риск да, бир коррупционный жол болчу. Ошону жоюш үчүн мына биз атайын азыр договор түздүк, жана компания менен договор түздү. Всё, азыр менин айдоочуларым, менин сотрудникларым таптакыр талон менен иштешпейт. Всё, талон маселеси бизде жок. Азыр талон берилбейт. Бир да водительге, даже менин служебный машинага талон берилбейт. Бүт баары компьютердик формада. Вот келип Биякта эле куюп бересиңерби? Биякта келет, машиналар келет, биз заявканы беребиз, электронный варианттын заявкасын беребиз. Ошол заявканын негизинде мындай машиналар бар. Мындай машиналар бар. Мисалы, МАЗ, хвостовик, Донфенг, водитель Ким, Жакыпов, канча 20 литр коюлду, убакыт бүт бар экен. Всё, эч кандай талондун кереги жок мага азыр. Сөздүн ачыгы аябай экономия болуп калды азырчы бизге. Азыркы учурда 5 тоннага чейин только АУП ИТР, бул деген руководящий составдан экономия түшүп атат азыр. Ай сайын. Экономияга түшкөндө баягы чарбалык эсепке түшөт. Ооба, өнүмдөрүн. сөзсүз чарбалык эсеп. Бул деген жаңы форма. Бирөө дизелдики бар, бирөө бензиндики бар. Бурса келечекте бензин сата албайт кыскасы. Жок, сата албайт. Илгеркидей соруп туруп да сатып ийбейби? Жок, илгерде мындай болчу да, талон берилчү. Эски машиналар кандай? Ошол жерде чыгабы чыкпайбы шланги менен сорсо? Жок, уже дут бар да. Баарында эмес, бир 90% бар да бу. Баарында эмес. Мисалы мына дут программасы. Даже вот мына заправка качан болду? Даже заправканы да көрүп атам. Мисалы 55 литр құйылды. Бүт маалымат бар екен. Даже азыркы учурда канча бензини бакта бар, ошону да көрүп атам мен.
Бул деген дут программа, мындайча чип айтканда. Чип кыскасы айтканда азыр кабинетке кирип сизге көрсөтөм. Мисалы мен 3 айдын ичинде 3 айга чейин маалыматты көрсөм болот могу машина жөнүндө. Каяка барган? Каяка барганы, каякта токтоду, канча литр слив кылганы, даже ошол жака чейин көрсөтөт. Даже слив. Водитель 5 литр слив кылса, ошол могу программа ошого чейин да көрсөтөт, маалымат берет. Анан кийин канча заведен, өчүк болуп турду, канча бир рейске кетти. Мен азыр сизге көрсөтөм. Машина өчүк менен жүрүп турганда да текшерүү. Бүт барын. Бул дут деген программа. Вот давайте кайсын десес. Любой машинаны кааласаңыз райондар боюнча чыгат. Вот давайте активный движение. Кайсы машиналар азыр жүрөт, шаарда. Например, мына машиналар. Мына жүргөн машиналардын саны. Мына мой районда 4, мой 2, например, вот Красный строитель, Жилмасев, к примеру говорю. Мына ачып атам. Азыр байкап атам. Машина каякта жүрөт. Мына МАЗ бар, 697. МАЗ, кайсы район, Первомайский. Бул деген, например, 697-ни, ошон үчүн мен прямой эфирде айтып атам. Айтып коюңуз. Каяка машина келбей атат. Анан балдардан сурап атам. Машина неге тиги районго барган жок? Алар айтат, шеф барды, 297 барды, мисалы дейм. Анан мен 200 Текшересиз. Мына 697-ни мен текшерем. Азыр могу доступ менде гана эмес, дагы бүт райондордо да бар, начальник райондордо. 697. 697-ни мисалы, давайте кайсы бир. Мисалы мына кечеги графикти алалы. Кечеги графикти алып, все, мен эми көрүп атам уже 697, 697, мына менин базам. Сөздүн ачыгы бул жаңы программа эмес. 15-жылғы ошо ЕБР кредит атынан келген программач. Бирок билбейм неге тилекке каршы кичине ошол программа иштеген жок. Бирок азыркы учурда толук айтпайм, бирок бир 85%, 85% машиналар ошол. Сиз кандай дейсиз? Сизге чейин эле келген, бирок орнотулбай турган бекен. Ооба. Же кээ бирлер бузук болчу, жарым кээ бирлер бузук болчу, кээ бирлер билбейм бактары. Буну койдурган негизи айдоочуларындай кандай карашат? Жакшы деле эмес да, айдоочулар текшерип атпайсызбы? Жакшы айдоочу муну жакшы карайт. Сөздүн ачыгы. Элестеп коюңуз, азыр жакшы айдоочунун айлыгы эң аз 50 000 сом болуп атат. Эң аз дейм. Кээ бирлердики 90 000ге чейин болуп калды. 90 000 сом алгандар бар экен. Бул мен азыр тоннага жараша төлөп атам. Бирок ошол токтом киргенден кийин айдоочулардын астынан бир нече талап коюлду. Ошол бир нече талап. Сөзсүз эртең менен кечинде алкотестерден өтүш керек. Алкотестерден өтүш керек. Сөзсүз машинасы минимум жумасына 2 жолу атайын журнал бар бизде азыр. Жана ачылды. 2 жума мореки мойкага кириш керек машинаны. Машинаны жакшынакай жууп, анан кийин чыгарыш керек. Дагы бир нече шарттар бар, тиякта 10 тоннадан ашпаш керек, мусордун салымы. Анткени кээ бир водительдерimiz өлтүрөт да 15-20 тонна жүктөп, лишь бы акча көп болсо, тоннасына коюп койдуңуз да, айлыкты. Тоннасына жараса. Көрүп акча истелип булар көп жүктөп бербеш. 125 сом алып атат, биз 125 сом 1 тоннага төлөп атам. Эми кантип текшересиз буну? Тоннасын көп жүктөдү, аз жүктөдү? Свалочный полигон бар да, свалочный полигонда барганда атайын кагазга печать коюлат. Канча экен, тиякта таразы да бар, таразыга тартабыз. Анан кийин бир ай айдоочу бир ай чыгарган таштан салымын тактап, анан кийин айлыгы беребиз уже. Кандай? Оклад барбы? Жок, оклад жок азыр. Оклад жок, такыр эле эме, Вот мисалы азыр байке. Объемна жараша. Байке, келиңиз байке. Байке азыр тоннага 1 тоннага жараша алат да. Мисалы 125 сом мен 1 тоннага төлөп атам. Мына өзү сурап койду. Байке, кандай сиздериңиз жакшыбы? Жакшы. Бул сиз айдоочу. Ооба. Бул тоннасына кылып койгон турбайбы азырчы? Кандай болуп атат анан? Айлыкка караган, окладка караганда тон ошол объемно жараша төлөгөн жакшы бекен? Же мурдагы эле жакшы беле? Жок, объемго да. Көп иштесең көп аласың. Канча иштесең ошончо аласың. Мурда мындай жүрө берсе деле баягы эле айлык кете берет, иштегенге деле иштебегенге ошондой эле болчу. Чынын айткандачы. Азыр эми өзгөрдү. Өзгөрүш бар, бир топ өзгөрүш бар. Бирок баягындай болуп калат го, кызматкерлер бир аз сыркоолоп калышы мүмкүн. Больничный деген бар, без содержания деген бар бизде. Ошондой учурда кандай болот? Булар Айлыгы токтотулат полностью. Машина бузулса да айлыгы
айлыктан токтойбуз. Айлык жалаң эле таштандын салымын негизинде берилет. Канча чыгарды, ошого жараша ал айлыкты алат. Бул сөздүн ачыгын бир нече маселени ошол жанылык, ошол жаны bir reformanın bir bulağı bir neçe maseleni çeşdi mağa. Murda siz tüp ayttınız, G1 vaditler bar emas, G1 vaditler bar bolçu. Aylıkta. Elsip koyunuz 30 bin so'm bolçu. Maşina buzulgan жок be. Bir reis kıldı, iki reis kıldı, kanday tazaladı kontener площадка. Oşunu karabay ele, spokойно 25 bin so'mdu alıp iştegen. Hazır anday alarda şart жок. Bu kalpak жақсы eкен. O kalpak. Sizdiki. O menki. Bu kalpak menki. Geyde özüm kalpakçan жүрөм. Hepsalı ya bilesiz da kırızların toyları bütpeyt. Cumasına 2-3 yolu je toyga barasın, je Kur'an okuga barasın. Sözsüz geyde kalpak men жүрөm. Ulutum bolsun Azerbaycan. Azerbaycan özüm 38'deyim. Шашлыкты жақсы пішірасыз. Шашлыгы кейбірлер комментарийға жазат, ошол кафелер ошондуку дейт, бирок өз мансапымы мен салык кызматында баштагам, инспектор болуп, Ленин районунда инспектор 2 жыл иштедим. Анан кийин каржы полициясында ыйгарым укуктуу кызматкери катары баштагам. Нарын областта 1 жыл жүрдүм. Нарын областының оперативник болсын. Эми нарындыктарга рахмат айтышым керек. Азыркы кыргыз тилинде сөйлөгөн деңгээлиме ошол тенер толукка рахмат айтам. Ошолор үйрөттү. Анткени нарынга барганда кыргыз тилинде бир сөз да билчү эмесмин. Азыр да тилге каршы мындай нукура сүйлөшө албайм, бирок Жакшы. бирок элдин баары жакшы дейт. Анан ошол каржы полициясына акыркы кызматым бөлүм башчысы болдум. Коррупцияга каршы бөлүм башчысы болдум. Анан кийин өзү билесиз, каржы полиция жоюлду. Жоюлгандан кийин Локомотив спорт комплекси деген бар. Ошол жакта директор иштедим. Ошол жактан кийин темир жолдо бир управлениянын начальниги болдум. Ошол анан темир жолдун тагдыры ушундай болуп калды. Азыр тазалыкка келдим. Тазалыктын директору. Сиз мындай да салык кызматында иштепсиз, каржы полициясында иштепсиз, Кыргыз темир жолунда иштептиз буга чейин. Үчөттөн эң коррупциялашкан схемада Кыргызстанда 5 коррупционный орган бар десе, бажы, МВД, андан кийин келе ошолор болуп калат. Анан кандай иштеп келдиңиз ал жактан? Мисалы, салык кызматында 2010-2012 болчу. Мен жер налогучу болдум да. Инспектор по местным налогам деп коет. Менин оюмча мен албетте өзүм мактайм, бирок сиз жакка барышыңыз керек. Салык коллегаларым бар, же Финполго барып, менин жумуштарым кандай жумуш аткарды болалы. Каржы полициясында ким болуп иштедиңиз? Каржы полиция опер болуп иштедим. Анан кийин бөлүмүнүн башчысы болдум. Бөлүмүнүн башчысы болдум. Коррупцияга каршы бөлүм башчысы болдум. Кандай иштедиңиз сен? Менин оюмча жакшы. Интернетте да бар. Толтура коррупционный схемалар ачканга бар. Мен кааласа ссылкаларды жиберем сизге. Ссылкаларды Аябай толтура баягындай пара сунуштагандарды психологический өтүп коюпсуз да, андай звонокторду чалууларды башыңыздан өткөрүп коюп турсуз да буга чейин эле. Азыр жок десем калп болуп калат. Бирок ооба десем азыр жабышасың мага. Андан кийин ал каржы полиция аябай мага мындай мектеп болду да. Мектеп болду сөзүнүн ачыгы. Анткени билесиздер, бизнес ар бир чоң кишиде бир бизнеси бар да. Ошон үчүн азыр мындай бир сен айткан звонокторду, эмелерди жакшы билем. Бирок Кудайга шүкүр, тазалыкка андай звоноктор түшпөйт көрсө. Андай эмелер жок. Рамис мырза, бул чарбалык эсеп сиз келгенде канча эле азыр көбөйдү же кандай болду? Чарбалык эсеп мындай, менде абонентский база бар да. Мисалы мен абонентский база бул канча киши, Бишкектин канча жамааты бизге төлөп атат. Мен келгенде 540 миң киши болчу. Бирок азыркы убакта ошол 10 миң кишиге көбөйдү. 10 миң кишиге көбөйттүк. Анан кийин хос субъекттер бар. Кафелер, СТОлор, магазиндар, ошолордун да саны 150ден ашты. Көбөйдү. Толук мен сумманы жарым кварталдын ичинде точно толук сумманы ошол берем. Канча
канча мурдагы жылы болчу, вообще канча акча чогултубуз, канча азыр болот. Жок, сиз баягы айлыктарды чарбалык эсепке жүктөп туруп турбайсызбы? Тоннасына чыгаргандан айлык берем деп турабы? Анан эртең чарбалык эсепте акча жетпей калып кыйналбайсызбы? Жок, андай болбойт. Анткени бизде азыр собсон экономия бар. Мисалы мен баштап атам 280 миллион сомдон мен баштап атам. Мына мага чейин да Алиевке чейин, Эшматовго чейин 280 миллион сом каражат болчу. Bir жылына. Bir жылына. Чарбалык эсебинен. Чарбалык эсебинен 280 миллион. Анан ошондой жылдын аягына чейин канчага көтөрөм, же Кудай сактасын азайтам, ошону убакыт көрсөтөт. Жок, планыңыз бар да мынчага планым бар. Канчага көтөрөм? Планым бар. Это бир эски тариф менен, азыр тарифте көбөйт да. Анткени азыр 500 миллион айтсаң, кээ бирлер айтат, тариф көтөрүлдү, мурда 22 сом 50 тыйын болчу, азыр 50 сом, алардыкы да тура. Эски тариф менен эсептесек, бир 100 миллион сомго. Мо жылы бир 100 миллион сомго буюрса тарифти 400 миллионго жеткиресизби ошондо? 400 миллион сом эски тариф менен. Эски тариф менен 400 миллион сомго жеткизем. Анан кийин бул деген каражат менен сапат. Калган нерселер сиз өзү көрүп атасыз. Ооба, сөзсүз үчүнчү нерсе өзүм менден кетип атат. Тазалыктын жумушун элдин баары көрүш керек. Мен ошон үчүн прямой эфирлерге өзүм да чыгып атам, начальниктарга да айтып атам, чыккыла, жооп бергиле, ар бир суроого, суроо туура эмеспи, бизге тийиштүү, бизге эмеспи, сурап бергиле. Байланыш болду. Эл менен байланыш болду. Анда эл өзү сезет. Эл да өзү баа берет. Анан кийин эл бизге жардам берет. Көрүп атасызбы, азыр кандай комментарийлер болот. Мен сөзүн атам, сөзүн ачык. Ошо комментарийлерди окуп, ошо комментарий мага дух берип атат. Баса, мо баягы күйүп кеткен машина. Сиз өзү интернетте көрдүңүз керек. Ошол машина күйүп кетти. Тилге каршы моякта. Мунун запчасттары турабы же мунуку да кетти? Запчасттары келип атат. Биз кабинаны алмаштырабыз полностью кабина менен проводка алмаштырып. Могу жерден замыкание болот. Вот күйүп, бирок тилекке каршы машинанын жарымы күйүп кетти. Бирок восстановление кылса болот. Болобу? Бирок кабинаны толук алмаштырыш керек, проводканы алмаштырыш керек. Жок, баягыдай бул запчасттарын урдап сатып ийген жокпу деп атпаймынбы? Жок, атайын камеранын эмесин астына коюп койдук. Камера турабы? Кана? Так, камералар азыр айтам сизге. Тетиякта турат экөө, мон. Азыр кабинетте да киребиз, көрсөтөм сизге. Бүт территория бар. Бул жак көрүнөт сизге? Көрүнөт. Бирок дагы дейм, дагы 19 камера дагы коюлат. Дагы. Кээ бир жерлерде жетпейт. Мына, мен Мореке айтып атам. Мына как раз балдарым иштеп жүрөт, мону тазалайт. Мындай да, вот элестеп коюңуз, мо чоң машиналар мейли. Күн сайын свалкага чейин барып, таштан алып барып, кайра келет. Негизи машина бузулат, же свалкадан, билесиз да, порез резина деп коет, машина гир болуп калат свалка. Дүйнөлүк тажрыйбада, дүйнөлүк ченде андай маселе жок. Анткени свалкага өзүнчө эле машиналарга бир доступ болуш керек. Ошол системага мен да өтөйм деп атам. Мен түшүндүрөйүнчү. Менде 5 машина болот, хвостовик деп коет. Чоң маздар болот, же коголор. Ошол 5 эле машиналар буюрса свалкага барат. Свалкага полигонго мусорду алып чыгат. Калган мусорду моякта биз бир подземный бункер сыяктуу бир азыр көрсөм сизге. Бир перевалочный пункт кылып туруп, кичинекей машиналар келет, туруп. Шаардын мусорун биринчи бияка топтойт. Жок, только мусор эмес, уличный смет деп коет. Саночистканын мусору. Анткени мусор болбойт, шаардын ичинде асфальтка кылынган уруксат. Жанагы дворник шыпырган мусорлардычы уличный смет деп коет. Ошону буюрса келип туруп, моякта перевалочный пункт болот. Чоң машиналарга кайра перегруз кылып, и только чоң машиналар полигонго барат. Топ. Анда Мореке кичинекей машиналар. Андан сиз эмне машинанын бузулуусун азайтам деп атасызбы? Бузулуусун азайтам. Анан элестеп коюңуз кандай экономия болуп калат. Эми элестесиңиз. Анан бензинден де экономия болот да сөзсүз. Элестеп коюңуз. 6 микрорайонунун салам алейкум. 6 микрорайонунда жүргөн машина байкуш күнүнө 2 жолу свалкага барат. 6 микрорайонунда 2 саат эле жүрсө, свалкага жолуна бир 4 саат кетип атат, туурабы? Пробкалар менен. Ошол маселени биз буюрса чечебиз. Анан кийин экономия, бензинден да көп экономия болот. Алдыда бир саясатка кадам таштайын деген пландарыңыз барбы? Жок. Депутат болоюн. Жок. Андай пландар жок. Андай. Бирок колдоочулар көбөйүп кетип, колдоп турбасачы? Жок, мен өзүм көрсө, мен өзүмө азыр хозяйственник эсептейм. Хозяйственник. Мага мындай бир
бір площадка керек да, жұмышты көрсөткөнгө площадка керек. Депутат болсом, жакта билесиз, кичине жумуш башка. Бирок депутат эле эмес, эми башка да саясий кызмат деп депутат деле айтылбайт да. Башка да кызматтарга негизи эле карьерный рост жасайын деген оюңуз барбы? Карьерный рост албетте бар. Ал любой эле мамлекеттик ичкерде болуш керек. Карьерный рост бар. Бирок тазалыкта азыр маселелер толтура. Ошол маселелерди чечип, мактана турган нерсе тазалык болсун. Биринчи, действительно маселелер сен айтканда каражаттарды 500 миллион сомго жеткизип, керектүү каражаттарыбыз 500 миллион сомдон ашат. Сөзүн ачыгы. Бизге машиналар да жетпейт, имараттар да жетпейт, кээде запчастьтер да жетпейт. Бирок ошол маселелер көп, бирок ошол маселелердин көбү азыркы күндө көп маселелер чечилди. Мисалы, мына азыр көргөндө, мына бул деген 2015-жылы келген машина экен, техника. Сөзүн ачыгы, бул спец атайын техника негизи 5 жылдан 10 жылга чейин эле чыдайт. Негизи спец техниканын убакыты ушундай экен. 5 жылдан 10 жылга чейин. Анткени нагрузкалар көп, тигүү. Мына балдарым тилге каршы күнү-түнү ошондо ремонт кылып, рейске чыгарып атат, анан кайра киргизип атабыз, кайра өздөрү. Бул водительдер эле ремонт кылып атат. Анан ошол техника жактан кичине бир мактана турган жерлер бар. Келинесе көрсөтөм. Жүрүңүз, мол техникалар го. Мол техникалар, сөзүн ачыгы, бул город кеңештин колдоосу менен, анан мэрдин демилгеси менен бизге декабрь айында 170 миллион сом бөлүндү. Ошол акчага биз жаңы заманбап техниканы ала баштадык. Мына азыркы общий жалпы келе турган техникалардын саны 35 болот. 35 техника келет буюрса, азыркы күндө уже 17си келди. Калгандары келет. Мисалы, мореким ол хвостовик деп коет мону. Ол 17 кублук мусорбаз экен. 17 куб сага түшүнүктүү болсун, контейнерлер бар го, эшикте турган контейнерлер. Ошол контейнерлерден 70 батат мога. Пресс менен 70 батат. Анан мореки келиңиз, атиги тараптан көрсөтөмчү. Анан мореки ол неге дейм жаңы заманбап, өздөй техникасы, анан мындай ящиктер бар. Бул ящиктер атайын жидкость үчүн. Билесиз да, кээде сиз да көрүп атасыз, тазалыктын машинада кетип баратса, анын кузовунан аргасы ширеп, бирелер жидкосттар сасып агып түшөт. Агып түшөт. Бирок мореки уже жаңы система бүт агып аткан жидкость. Тиги таштанды пресстелгенде чыккан суюктуктар ушу менен түшөккө түшөт, түшүндүк. Пресси бар, 17 куб могу машинага батат. Моолардан машиналар азыр 7 келди. 7си келди, дагы буюрса 9 келет. Негизи максатым бул эфирге чыкканга, инстаграмга мындай тазалыктын жумушун көрсөткөнгө негизи максат. Билесизби, бизде көп каражат, күч, убакыт кетип атат стихийный свалкаларга. Азыр стихийный свалкаларым саны 27 стихийный свалкам бар. Графикка карабай эле, мусорный бакка карабай эле чыгып, каалаган жерге, мо жерлерге төгөт. Сиз көрдүңүзбү? Жакын жерде балким таштанды бак жоктугунан төгүп атышабы, же алыс канча экен? Жок, ал маселе. Мен өзүм да жогоруда айттым. Мен өзүм признавать этем. 1500 бак менде жетпейт. 1500 бак азыркы учурда жетпейт менде. Бирок Матыев Островский. Мо жерде мисалы подворовой обход бар экен. Бирок ошол среда күнү күтпөй эле чыгарып, ошол перекресткке төгүп атат. Жибек жолу будионный. Муса Жалилов будионный жибек жолу. Толтура күчөлөр бар экен. Кулиева жибек жолунда да бар экен. Кулиева жибек жолунда проблема. Бул жердеги баягындай кыдырып кетиш керек беле? Бирок бул жака Кулиева жибек жолунда жашагандардан тышкары жөн мындай базар бар, ошолор деле таштайт да. Бул жака бак коюлуш керек го дейм. Негизи. Бак коюлса, ал жардам бербейт. Бак только бекиткен жерлерге коюш керек. Жок, мисалы, Кулиева жибек жолундачы азыр? Жибек жолу бул сквозной трассада. Жака коюлса, бүт Новопокровка, Канттан келгендар бүт бар ошол жибек жолунун бактарынан төгөт. Мусорду. Менин балдарым сөзсүз жетишпейт жака. Мусорду сиз жаңы эле
Атырау? Ушунду алып кетип калма. Алып кетесиз, дагы штраф да төлөйсүз. Сизде негизи ыйгарым укук жок да, бирөө штраф салганга. Ыйгарым укук жок. Ошол муниципалдык Бирөө кармап берип атасыз тигилерге, көрсөтүп берип атасыз, фактын аныктап, Алар канчалык өндүрө алат бул өзү негизи? Мен угуп баптырмын эч качан таштандын тура эмес жерге таштаган үчүн айыпка жыгылып төлөптүр дегендичи. Ал жаңы нерсе десем туура эмес болуп калат. Анткени ошол укук бузуулар кодекси уже канча жылдан бери иштеп атат. Бирок азыр биз тазалыктын кызматкерлери ошол нерсеге бир мындай актуалдуу бир нерсени бердик да. Азыр интернетке чыгарабыз, улам ачар атабыз.